халктын басымдуу бөлүмү расмий Кремлдин жаңылыктарын баягы орус тилинде уккандан улам биздин чочулоо дагы ошол Кытайлардан болгон чочулоого Россия себепкер болуп атканын ачык эле айтканыбыз жакшы го дейм бүгүнкү күндө. Себеби үчүнчү күч деп атканыбызды баягы ала күчтүн атынан эле атаганыбыз оңда. Кандай дейсиздер? Ошол Россиянын маалымат айдыгына көбүрөөк таасир этип аткан жокпу биздин коомдун аң сезимине? Эми сөзсүз түрдө бизде негизги коомдо маалыматтарды чагылдырган биздин булактарыбыз эмнеден азыктанат маалымат катарычы орус тилдүү булактардан. Элибиз дагы орус тилдүү булактардан. Натыйжада ал жакта чыккан ошол саясий, экономикалык кызыкчылыктар талашыны дагы алып келген. Ошонун натыйжасында келип чыккан кабарлардан сугарылат да. Ошонун негизинде жана элдин маанайы алдыга чыгат. Мына ошол азыраак топ болсун, же болбосо мындай жазып болсун, же жеке саясий көз караш болсун, же болбосо эң акыркы ошо митингге белгилүү бир атайын билдирүү жарыялап чыккандардын эмесине карасак, белгилүү бир 2-3 маселе алдыга чыгат да. Булар Кытай жарандарынын, Кытай улутунун мындагы жарандардын бул жакка көбөйүп кетиши, анан бара-бара ошо миллиарддык элдин мындай көбөйүп отурса, биздин демографиялык баланстар өзгөрүп, генофондубуз өзгөрүп, кыргыз ошол кыздарыбыздын ал жака турмушка чыгып, такыр башкача болуп кетет деген өңүттү айтып атышат. Экинчиси ошол кен байлыктар түрүндө. Кен байлыктардын баарын Кытайлар алды. Анын негизинде ал жерде ошол экологияны аябай бузуучу шарттарды алып келип атат. Элге зыян берүүчү немелер менен алдын ала чаралар көрүлбөгөн зыян берүүчү абалдар туулуп атат делип атат. Дагы бир маселе үчүнчүсү бул эми ал Кытайдын ичинде болгон ошол кыргыз кандаштар, боордоштордун ошол жактан башка өзгөчө Синьцзян уйгур автономиялык область ошо айланасындагы болгон уйгурлар негизинен, уйгур ошол башка казактар бар, кыргыздар бар, тажиктер бар экен. Ошолорго кылынган мамилени аларга протест катары алар аябай адилетсиз, туура эмес болуп атат депчи. Эми булардын экөө биздин ички немебизге байланыштуу. Анан натыйжада ошол Эмиль Байкенин айткан себептер негизинде бул маселеге карай турган болсок, ошо Кытайлардын бул жака сан жагынан көбөйүп келген болсо, буга уруксат берген ким? Уруксат берген биз жана биздин мамлекет да. Расмий же болбосо ошол эгерде мыйзамда мүчүлүштүктөр болсо, мыйзамда карап, мыйзамда мүчүлүштүктөр болбой туруп ошону аткарууда көп коррупциялык элементтер бар болса, аны эме кылуу эле, аны чече турган маселе. Мыйзамсыз түрдө, визасыз, документсиз, мындай өзүнчө бир эрежесиз эле кирип иштеп аткан, ошентип аткандар болсо, аны талдап такташ биздин күч органдарынын, куру органдарынын милдети да. Ошону тактап жөнөтүп койгон Кытайлар мен ойлобойм. Силер ушунча мыйзамсыз түрдө иштетип атыпсыңар, мыйзамсыз кириптсиңер, чыккыла деп депорт кылса, ал бүгүнгө чейин эч бир мамлекетте андай өздөрүнүн мыйзамсыз иш кылып аткандарына Кытай мен күчкө салып деме кылган жок да, кээ бир башка чоң өлкөлөр карапчы. Экинчиси ошо кен байлыктар боюнча деле. Ошонун тендерин жарыялаган, ошол тендерди натыйжада ошолорго берген. Анан натыйжада иштеп аткан жеңичинен же ачык кандай болуп атат. Ошонун иштөө тартибин, иштөө чараларын, ошо шарттарын көзөмөлдөгөн да биз өзүбүздүн органдар, өзүбүздүн немебизде, өзүбүзбүз да. Демек, буну чечип коюу өзүбүздө экен, анын проблемасы да алар эмес экен да, мындайча айтканда. Кытайда Сейтек мырза жакшы билет, Кытайдын тарых боюнча келген тышкы саясатында белгилүү бир принциптер бар да. Жалпы анан Орто Азияга байланыштуу дагы. Булар акыркы бир топ кылымдан бери өздөрүнүн кара күчтү колдонгон тышкы саясатты эмес, көбүнчө жеңил күч, жумшак күчтү колдогон. Булар ошол маданияты, анан өзүнчө экономикалык жол менен өзүнүн басымдуулугун көбөйткөнгө аракет кылат. Анан кара күч менен, басып алуу менен, саясий доминанттуулук менен
кылбайт анан Орто Азияга байланыштуу тышкы саясаттардын принцибинде ачык эле өздөрүнүн адистери айтат. Биздин принциптерибизде Орто Азияда саясий доминанттуулукту кирбөө, экинчиден демографиялык доминанттуу болот деген фобиядан, коркуудан узак болуу, улак болуу, ошолордон ушундай алып келбөө. Үчүнчүсү ички төрт тилдик деп коюшат да мунучу. Үчүнчүсү бул ички саясатына кийлигишпөө. Төртүнчүсү ошол региондогу чоң күчтөр менен кызыкчылык талашына кирбөө, конфликтине кирбөө депчи. Бул кызыкчылык талашына кирип, булардын баарында булар өздөрүнүн этияттап кадам ташташат. Өздөрүнүн өтө маанилүү эрежелеринен булчу. Ошол менен бирдикте булар мисалы ГЭСтерге, тияка бияка тендерге киргенде биринчи суроосу ушул. Булар үчүнчү өлкөгө чыгабы депчи. Мисалы ушул сууда ГЭС курганга неме тендерге кирбейсиңарбы, ушул инвестор болбойсуңарбы дегенде расмий булактар да айтат, жеке булактар да айтат. Булар биринчи сураганы Кыргызстандан башка үчүнчү өлкөгө ага турган болсо биз кире албайбыз деп баштан айтат. Себеби аны менен Өзбекстанга аккан суу болсо, Казакстанга же башка жака болсо үчүнчү өлкө менен биз конфликт болуп калышы мүмкүн. Түз гана Кытайга карап аккан суулар болсо биз ошолорго киребиз. Бирме бир эме кылганга депчи, конфликт минимумга түшүрүп туруп деп. Булардын негизинде алып караганда бул экөө биз өзүбүзгө эле байланыштуу экен, өзүбүз эле буну чече турган маселе экен да. Анан буну саясатташтырып тигилер басып алды эле атайлап согуш зордоп бизди кирип алгандай көрсөтүш бул саясий бир натыйжаларды бүткөндүк да. Үчүнчү эми ичинде болгон окуяга байланыштуу ал боюнча да так маалымат жок болуп атпайбы? Эми мындай бир аз неме боло баштады, бирок үстүртөн болуп атат. Баягы лагерь, реабилитациялык лагерлерди курганды, ал жерде мажбурлоо аракеттеринин, ал жерде өзүнүн эркиндигин ажыратып койгондугу, булардын баары адамдык неме менен караганда симпатия кылып, анан адилетсиздик кайсы жерде болсо пикирин айткан нормалдуу нерсе. Анын да мыйзамдык жолдору бар да. Ошол биринчиден анын так маалыматка таянуусу, экинчиси мыйзамдын чегинде аларга саясатташтырбай, мыйзамдын негизинде аларга өзүнүн пикирин же болбосо эгер чындап ошондойлор болуп аткан болсо эркинен ажыратуу же болбосо эркиндигинен ажыратуу, кыйноо зулумдуктар болуп аткан болсо аны мыйзам чегинде билдирүү негиз болуп эсептелиш керек деп ойлойм. Бул жагынан алып караганда бул дагы азыр так эмес маалымат болду. Же орусча же аңгысча бир башка бир так, өтө так, баары далилденген маалымат дагы эле чыга элек болуп атат бул боюнча дагычы. Өтө өкүнүчтүү, биздин кошунабыз Кытайдын ошо ички мүмкүнчүлүгүн билип турабыз, бирок ички сырын билбейбиз десек, тилин билбейбиз, дипломатиялык мамилебизди чыңайбайбыз, анан эле жанагындай митингге чыгып каршылык көргөзгөнгө, чочулоо жаратканга эле баш элек эмес. Аяктоочу сөзүм. Бизди ички дагы, сырткы дагы коркунучтарыбызды жоюучу бир гана жолубуз бар. Бул дүйнөдөгү жана адамзаттын тапкан ийгиликтүү коомдук чечимдери акыры барып туруп адам укугун коргогон тажрыйба. Кайсы аймактарда, кайсы жерде адам укугун коргогону үйрөнүшсө, ошолор ар бир адамдын эркиндигин коргоп, анын талантынын өрчүндөшүнө шарт түзүп, жана суммасында калкынын ийгиликтеринин күбөсү. Ошол аймактар, ошол жамааттар, ошол өлкөлөр бүгүнкү күндө жаратмандар. Дүйнөгө керектүү илимдин негизинде ар бир адамга, бүт дүйнө жүзүндөгү адамдарга керектүү нерселерди жараткан өлкөлөр ошолор. Бүгүнкү күндө кайсы жерде кимдин кандай ийгилиги бар деп териштирсек, ал өлкөдө сөзсүз түрдө түбүндө ошол адам укугу корголгон, менчикке болгон укугу корголгон жана ишкерликке болгон эркиндиги түзүлгөн. Өйдөңкү деңгээлде ал демократия илими жана парламентаризм орнотулган мамлекет жана саясий плюрализм, сөз эркиндиги корголгон шарт. Ошол ички коркунучтардын баарын, бүгүнкү терилген коркунучтардын баардыгын чечиш үчүн биз эгерде
демократияны илим негизинде таанып билип орнотуп ошол эреже менен бири бирибиз менен карым катнаш түзсөк, биз ошол бүт көйгөйлөрдүн баардыгын жеңип чыга алабыз. Жок, эгерде демократияны үйрөнбөй койсок, анда бирөөнүн жеми болобуз. Экинчиси, дүйнөдө илим тилинде үчүнчү өлкөнүн саясаты деген сөз бар. Ал эмне деген сөз? Эгерде сенин өлкөң кичинекей болуп, анан коңшуларыңан кандайдыр бир таасири тийип көз каранды болуп турсаң, биз болсо эки чоң кошунабыздан аябай чоң таасирдебиз. Биздин мурда империя кылып өзүнө кошуп алган өзгөчө Орусия жана чындыгында эле аябай чоң өзүнүн башкача саясаты бар, бизге толук баардыгы түшүнүктүү боло элек өлкө бул Кытай. Ошентип экөөнүн ортунда кыпчылык турган мезгилде монголдор жакшы жол табышыптыр. Алар үчүнчү өлкөнүн саясаты деп дүйнөнүн демократия жана адамга кылган мамилеси, адамга түзгөн шартынын лидерлери болгон Жапон, Германия, Америка менен карым катнашты түзгөндүктөн өздөрүнүн дагы эгемендүүлүгүн ошону менен коргоп келатышат. Ачык айтылган сөздөрдүн бири болсун, биз эгемендүүлүк алгандан бери чоң таасирин тийгизген ар кандай күчтөр бар. Араб өлкөлөрү, Кытай, Орусия бизге бажы биримдигин жана Евразиялык экономикалык уюмду сунуштады. Эми анын натыйжасында тез эле мына азыркы могу Сармерден дагы ошол жылдан баштап 14-15тен баштап экономикам өйдөлөбөй кайра ылдыйлагандай дейт. Акыркы маалымат биздин улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстандын банктарынын баардыгы тең 18-жылы пайдасы 2 эсе ылдыйлаптыр. Банктардын пайдасы эмнеге 2 эсе ылдыйлайт? Анткени банктар менен кызматташкан чакан орто бизнестердин баардыгынын тең пайдасы ошончолук деңгээлде ылдыйлаганын көрсөткүчү. Бул Евразия экономикалык биримдигинин биз алдын ала айтып, далилдеп, күбө болуп талкууга катышып жүргөндө эле айтканбыз, бул биримдик толук биздин эгемендүүлүк кызыкчылыгыбызга, экономикалык өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга толук жооп бербейт, коркунучтарды туудурат деп. Кытай болсо бизге жибек куру, Belt, Silk Road, Silk Bed, шелковый пояс деп сунуштап атат. Анын көп пайдасы болушу мүмкүн, бирок баардыгы келип туруп ушул бизге таасир тийип аткан агымдардын баардыгынын тең авторитарлык көбүнчө жүзү бар. Баардыгында тең адамга кылган кайдыгер мамилеси дагы анык, ачык фактылар көп. Ошентип биз дүйнө жүзүндө адам укугу корголгон, адамдын эркиндигине көңүл бурулган жана жарандарынын эркиндигинин аркасынан улуттардын баалуулуктары да жана байлыгы дагы жана дүйнөдөгү жетишкендиктери дагы таанылып калган демократиялык өлкөлөргө кол сунуп, ошолор менен кызматташуунун аркасында өзүбүздүн да потенциалыбызды ачып, билим, илим жана укук жана эркиндиктин негизинде элибиздин намысын, эркиндигин, эгемендүүлүгүн коргоп калууга шартыбыз бардыр. Эгемендүүлүк жөнүндө абдан кызык нерсе. Эч ким ушул өлкөлөрдүн арасынан эч кимиси айтпай, жалгыз гана 90-жылдардан эң биринчи дипломатиялык мамиле түзүлгөндөн баштап Американын келген бийик даражадагы өкүлдөрү Кыргыз жерине келгенде, же болбосо кыргыз өкүлдөрү Америкага барганда такай тынбастан эгемендүүлүгүңөрдү орнотконго жана коргогонго жардамыбызды аябайбыз деп такай кайталайт экен. Биз ошону укпайт экенбиз. Кызык нерсе. Жакшы жыйынтык болду. Негизи Кытай менен мамиле кандай десем, мамиле
айтып койду негизи, мен көп айта турган нерсени. Бирок башка бир аспектин айтып кетейин. Кытай менен Кыргыздын ортосундагы алака, оюмча Кытайдын өзүнүн ички саясаты бар, толук бизден көз карандысызчы. Ошол эле учурда биздин да өзүбүздүн толук көз каранды ички саясатыбызды жүргүзгөнгө биз да өзүбүз мындай акылыбыз да, толук. Ага эч ким кийлигише албайт негизичи. Бул ошол ички саясатыбызда кандай жүргүзөбүз, бул ошол эле азыр эле айтып кеткен, эмелеп айтып кетти. Бул ошол биздин демократияга болгон умтулуубуз да. Демократиялык, укуктук мамлекетти куруп кетишибиз. Бул жерде бизге мындай, кандай десем, көчмөн биздей эле моундай азыркындай куурдак жеген, ошондой эле жылкы минген, ошондой эле боз үйдө жашаган, ошол биздин эң жакын тарыхый бир тууганыбыз. Бул моңгол элди. Монголдор мына ошол монголдорду сандвич деп айтышат негизичи. Үстүнөн авторитаризм, астынан авторитаризм, эки чоң империя менен курчап турат. Бирок ошого карабастан алар өздөрүнүн улуттук кызыкчылыгын эмне экенин так аныктап, түшүнүп, ички саясатын мындай эгемен ички саясатын жүргүзүп атат. 90-жылдан бери Монгол бүгүн демократиялык өлкө. Freedom House монголдорду 90-жылдан бери демократиялык өлкө дейт. Бул жерде бийлик 5 жолу алмашты. Кызыгы президенттердин мөөнөтү бүтүп калып, анан бийлиги эле алмашпастан буларда экинчи мөөнөткө президент коюп атып, оппозицияга жеңилип калган учурлар көп болду да. Же болбосо мөөнөтү бүтүп атканда дагы президент тарап өзүнүн адамын сунуштап кетсе дагы болбой эле оппозиция жеңип алып атат. Бул нерсе, бул эң демократиянын, эң электоралдык демократиянын эң негизги көрсөткүчү. Ошон үчүн Монголдогу бүгүн демократиянын деңгээли бүгүн Прагада, Чек Републикте, же болсо Мажарстанда, Венгрияда, Поландда бүгүн кандай болсо, Монголдогу демократиянын деңгээли ушундай деп бүгүн таанылган. Ушул жактанчы. Ошол эле учурда булардын артыкчылыгы Улан-Баатыр, Бейжиң деген буларда темир жол бар. Буларды Туңгуюктан монголдорду алып чыккан ушул жол бар. Булар ушу Бейжиң аркылуу, Сары деңиз аркылуу, Кытайдан, Жапандан, Кореядан каалагандай ошо өздөрүнө керектүү товарларды алып чыгып, мындай эркин соода кылып атат да. Биз дагы негизинен ошого окшогон бизге үлгү боло турган бүгүн көчмөн эң мындай үлгүлүү мамлекет бар. Тилекке каршы биз булар бир тууганыбыз деп, мисалы Элбек Торч мындан 6 жыл мурун Монгол президенти бияка визит кылып, мына силердин кыргыз нуруңардан деп керек болсо 5 литр канистрге суу алып келели, биздикилер аны түшүнбөй, анын фамилиясы Алтан Хуяк экен, дагы эмне экен деп күлүп, баягы Будданын деңгээлине чыга албай койдук да. Бүгүн баягы мисалы кыргыз коомунда бүгүн Макгрегор же баягы дагы эмне балеке түкүрүк деген темалар мындай топ ньюс болуп, биз андан нары кете албай аткандайбыз да. Мындай өтө маанилүү стратегиялык чоң мааниде. Ошол эле бири ошол Элбек Торч өзү келди. Ал айтты, мен силерге үйрөтөйүн дегеним жок, бирок биз көчмөнбүз. Тарыхый бир тууган элбиз биз. Силер да илгери ушу Батыш Монголдон келгенсиңер. Бирок биздин ушундай тажрыйбабыз бар. Ошо менен бөлүшө алабыз, силер мына революциядан эмиле, экинчи революциядан чыктыңар деп пикирлерин айтып, өздөрүнүн колун сунуп, бизге да келбейсиңерби деп кетти. Бирок негедир биздики ушундай нерселерди түшүнбөй атат биздин бийликчи. Бул өтө маанилүү нерсе. Кытай менен да мамиле түзгөндө, демократиялык баалыктарга умтулганда, айтат эмеспи? 10 рызкы болсо 9 соодада депчи. Ошон үчүн монголдор бүгүн эркин соода кылып. Мен Жапанда окуп жүргөндө эсимде. Аукциондон машине ойнойт элем да, бул жака салайын деп. Анан болсо Монголдо билесиз, Монголияда бензиндин баасы $1.30 турат. Мындайча айтканда, сом менен айтканда 88 сом, 90 сомго жакын болуп атат да. Бирок монголдор көрүп калган бугачы, дүйнөлүк баада алыпчы. Ошого карабастан мен кымбат жиптерди ойногондо монголдор утуп кетет. Себеби ставканы бизден көбүрөөк коет.
аларчы. Болбосо бензини кымбат өлкө негизи кичинерээк машина алыш керек эле. Бирок ошого карабай утат эле бул деген нерсе биз мындай бензиндин баасы кымбаттап кетет экен, ошон үчүн кул болуп беришибиз керек экен. Солярканын баасы кымбат болуп кетет экен, ошон үчүн биз алардын айтканындай болуп ойноп беришибиз керек экен деген нерсе бул миф нерсе. Илгери басмачылардын мынанча тонна алтыны бар экен, монол жерде монондой көмүп койгон тилдеси бар экен деген баягы миф таркатчу эле го. Бул ошого окшогон миф да болчу. Могу солярка кымбат болуп кетет, ошон үчүн биз бажы бирим деген эрежеси менен ойногонубуз жакшы, биз мына ошондон утуп атабыз деген нерсечи. Ошого окшогон нерселерди да биз түшүнүшүбүз керек. Өз жыйынтыктоочу сөзүм ушул болсо, анан дагы бир туризм тармагында айтып кетейин. Бир жакында эле быйыл жайында Пекин университетинен 4 профессор байланышка чыгыптыр. Бизге тарыхый гид болуп мындай экскурсия уюштуруп бериңизчи дейт. Суят деген Токмоктун жанында тарыхый шаар бар. Мен телефондорду бердим, мына турфирмалары бар, ошолорго эле кайрылбайсызбы десем, жок, биз алардан кайтып келдик. Себеби алар тарыхты билбейт. Алар деген мындай тилди билишпейт ал демеде. Бул нюанстар бар. Биз сиз жөнүндө кабарыбыз бар, ошон үчүн сиз өзүңүз апарып келсеңиз деп анан апарып келдим аларды. Бул айтайын деген нерсе негизи моундай кызык нерсе бар да. Токмоктун жанында Суят деген шаар бар, тарыхый. Ал жерде Кытайдын Либай деген чоң акыны. Бул Алык Осмон же болбосо Пушкин сыяктуу да, Таңдоорунда. Ошол жерде туулган деген бир версия бар. Бул Шанхай сөздүгүндө жазылып турат да, айкынчы. Бүгүнкү Кыргыз Республикасы Токмоктун жанындагы кичинекей шаар. Ошол эле учурда дагы Кытайда классикалык роман бар. Ши Яожи, мындайча айтканда, батышка болгон саякат деп которулат да. Буну Жапанда баардык Жапон билет. Биз баягы Война и мирди билген сыяктуу классика деп Жапондун баардыгы, Корейдин баардыгы, Вьетнамдын баардыгы, Кытайдын баардыгы билген роман. Ал романда Шуанзаң деген бир бакшы, Буркан бакшы, буддийский монах, ол жерден келип анан ысык деңиздин боюнда деп жазат да, бирок ал ысык көл, ысык деңиз деп жазышат алар. Бул тарыхый жерлер, бул Кытай, Жапон, Корейге бул символикалык өтө терең мааниси бар нерсе. Тилекке каршы кыргыз бүгүн бири да билбейт ушуну. Ишенбесеңиз, могу көчөгө чыгып эле азыр мына туңгучтан сурап көрүңүз эле. Шуанзаң дегенди билесиңби? Либайды билесиңби? Эч ким билбейт. Биз мисалы мына ушуга окшогон нерселерди жашырабызбы, айтпайбыз да. Биз азыр ушундай тур пакеттерди сатсак, Жапондун, Кытайдын, Корейдин аябай туристтери маданий, тарыхый пакеттерге агып келет эле да бул жака. Биздин Алык Осмон ушул жерде туулган турбайбы депчи. Биздин Пушкин ушул жакта экен депчи. Анан биз эми ал жерде аябай илимий сөз менен мынандай аябай кызык талкуу кылдык бизчи. 1,5 күндөй убактым кетти, бирок кийинки күн дагы суранды эле, менин убактым болбоду, алып бара албадым. Анан кийин биз ушуга окшогон азыр тур пакеттерди негизи ушуларга сатышыбыз керек. Сайюки деп коет жапондорду. Керек болсо Кансайда, Осака деген жеринде Жапондо Сайю деген тур фирма да бар белгилүү. Бул ушу Сайю дегени ошол батышка болгон саякат деген романдын биринчи сөздөрү. Классикалык роман. Биз мына кыргыздар ушул нерселерди билип, биз ушуну товар кылып, accommodation мындай. Ушуну товар кылып, ушуну биз кытайларга, ушуларга, жапондорго, корейлерге сата турган мындай чоң пакеттер да мисалычы. Бирок тилекке каршы ушундай концептуалдуу нерселерди боюнча мен билбейм, бийлик боюнча түшүнбөйт мынча. Азыр жакшы кичине мына тур фирмалар колго алып атат, бирок дагы да терең мунун маанисин түшүнүш керек. Ошо окшогон нерселерди келечекте мындай чоң күзүрлөр турат. Кытайлар менен иштешсек, биз миллионерлерин алып келип, сонун тур кылып анан кайра узатып ийгенге мисалы мүмкүнчүлүктөр бар. Бул көп эл билек информацияны айттым болгон. Абдан кызык. Сизге кызык болушу мүмкүн, себеби сиз адабиятчысыз, мен ошон үчүн айтып атам сизге. Жалпы коомчулук үчүн деле мындай нерсе кызык болуш керек албетте. Ооба. Жинс сөз катары бир макал менен деле бүтүрүнгүлөт. Өзүңө сак бол,
коңшуңу ууру тутпа дегенчи. Чындап биз жөн эле өзүбүзгө сак болбой туруп анан кошуналарыбызды ууру тута берсек, кошуна да калбайт. Анан өзүбүзгө дагы бир жай жашоо болбойт да. Үй бүлөдө деле, анан бул мамлекетте деле ошондой да. Bunun özüne sak bolуунун жолдору эмне дегенде, макро планда мына Эмиль мырзанын айтканы, Сейтек мырзанын айтканына толук кошулабыз. Себеби биз күнүмдүк эле жашоодо элибиз ким кайсы өлкөгө барганда аябай эс алып, ал жерди жактырып, өзүн эркин сезип, ар тараптуу рааттанып келип атат. Ал өлкөлөргө карасаң, ошол жерде мыйзам иштеген жерде, бирөөнүн укугу тепселбеген жерде, эң жакшылы жаратман өлкөлөр менен дос, жакын болгон, тыгыз алака байланышта болгон жерлерде ошол да. Мына Монголияны мисал берилди эми. Ошонун жанында мен дагы Дубайга эсиме келет да, Араб Эмирликтеричи. Араб Эмирликтери анчын Дубай. Биз көбүнчө алардын, Кытайлардын немеси көп, саны көп, анан биз башка тышкы башкаларга фобиябыз бар да. Жупун өлкөлөрдүн өнүкпөгөн же болбосо өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн чоң өзгөчөлүктөрүнөн бириси башкаларын душман билип, баштапкы учурда буну атайлап деле өзүнүн идентификациясы, өзүнүн улуттук аң сезими күчөсүн деп атайлап кое беришет экен. Бирок бул чектен чыгып кетсе, ал такыр эле ал эл коркуудан башка эч нерсе кыла албай эле душмандык менен кала берет экен да. Мисалы Эмирликтерди карасак, четтен келген адамдардын саны өздөрүнөн 2 көп да. 3төн 2 чет өлкөлүктөр. Дубайда дагы аз. Ал пропорция дагы аз. Жалпы Эмиратта бул 3төн 2 да, мындай карасаңчы. 9 миллион айланасы болсо 3 миллионго жетпеген өздөрүнүкү, бирок 6 миллион, 7 миллиондой чет жактан келгендер да. Бирок мына көп биздин элибиз Дубайга барды, ошол Эмираттарга барды. Ал жерге барганда эч бир чет жактан келген адам ал жерде тайраңдап кеткенге, же болбосо эрежесин бузганга, өзүн ошол жерде сезип алып, жергиликтүү адамдарга биз чет өлкөдөн келгендер көппүз деп кичине өзүн психологиялык түрдө үстүн көргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Себеби ал жерде аз болсо дагы алардын ар биринин ордуна койгон мыйзамы иштейт. Мыйзамдар, эрежелери бар, анан экинчиден эрежелери иштейт. Үчүнчүдөн аябай прагматикалык. Сырттан келген ким болсо ошонун эң пайдалуусун өзүнүн кызыкчылыктарына алып калганга аракет кылат. Туристтер алар акчасын таштайт, эс алган менен. Аларга шарт түзөт, бирок эс алып кетет, бирок акчасын таштайт. Ал өзүнүн экономикасына. Илимдүүлөр келет, ал жерде өзүнүн илимий технологиялык өнүгүүлөргө чоң неме кылат. Ошол жерде хап кылып аябай чоң дүйнөдөгү эң маанилүү выставкалар, ярмаркалар ошол жерде өтөт. Жаңы технология боюнча, ошол эле курулуш боюнча, туризм боюнча, билим берүү боюнча эмне деген гана немелер өтпөйт. Аларды ошол жерге акылдууларды топтоп, акылын алып калганга аракет кылат. Ошонун жанында эң алдыңкы өлкөлөр менен, бай өлкөлөр менен да тыгыз байланышта болуп эле алардын байлыгын, алардын инвестициялык мүмкүнчүлүгүн алып калганга ушунчалык дилгир, эрежеси иштейт, ошого бир өзүнө сак болуп жолун таап алышкан да. Биз дүйнөдө чоң өлкөлөр менен, кээде баскынчы өлкөлөр менен, кээде биз ойлогондой болушу мүмкүн, ниети жаман болгон эмелер болушу мүмкүн. Ушундай өлкөлөр менен кошуна болгон, алака байланышта болгон биринчи өлкө эмеспиз. Мындан кийин деле улана берет. Бирок ошондой болуп туруп маселесин чечкен толтур өлкөлөр бар да. Ошол азыр Монголия айтылды, же болбосо мына Эмират айтылып атат, Түштүк Корея бар мисалы, же болбосо ошол Сингапур бар. Булардын баарын карап көрсөң, өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнө сак болуп чече алган. Булардын башта мыйзамдарын так түшүнүктүү болушу, экинчиден иштеши, анан акылдуу, жаратман, өнүккөн өлкөлөр менен тыгыз байланышта болушу, анан аябай прагматикалык мамиле менен соода алака байланыштарынын болушунча жолун ачышы. Мына биз Кытай менен болгон мамиледе бир ишкер айтты кечээ, биздин 2,5 миллион жылына телефон келет экен Кыргызстанга. 2,5 миллиондук телефонду кыргыздар колдонот.
жылына ошондой өзгөртөт деген алды неме дейт, жаңылыш дейт. Бул реэкспорт болот. Көпчүлүгү биз үчүнчү өлкөгө сатабыз, дээрлик көпчүлүгү. Азыр эле жаңылаган жылына кыргызстандык болуп туруп. Ошонун сыңарындай башка товарларды эле бажы биримдиги курулганга чейин, Евразиялык экономикалык биримдик курулганга чейин канчалаган көлөмдүү Кытайдан келет эле, бирок реэкспорт болуп биздин дээрлик экономикабызга аябай чоң салым бар эле да. Бул дегенлик биз ошого киргенден кийин көп ал тамырларыбыз буулуп калды, ал мүмкүнчүлүктөрүбүз азайып калды. Мына азыр эми заматта булардын немеси натыйжасы сезилбейт экен да. Мына азыр эң катардагы ресторандарга чейин, соода кылган дүкөндөргө чейин, катардагы таксисттерге чейин сезилип атат. Тамыр буулуп келип туруп, биринчи буулганда эң маанилүү күрөө тамыр болсо, азыр эң ичке тамырларга чейин сезиле баштады да бул. Ошон үчүн биз канткенде ушул прагматикалык мүнөзүбүздү алдыга чыгарып, реэкспорттук мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтип, биздин башкалардын товарын дагы башкаларга сатканга, ичибизде мүмкүнчүлүктөрдү сыртка сатканга жолдорду дагы кантип ача алабыз, кантип кеңейте алабыз, ошонун үстүнө ойлошубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан бул жолдор жана буга окшогон өзүбүзгө сак бололу деген жолдорду дагы издесек болот. Эми мен да жыйынтыктоодо Түгөлбай Сыдыкбектин бир жакшы айткан сөзү бар эле. Кыргыз жомокто батыр, жоодо жок эл депчи. Кыргыз абдан коркок экенибиз ушул, бирок айтсак көкүрөгүбүздү койгурайбыз, күрсүлдөтүп элечи, батыр элдин тукумубуз, тарыхыбызды баяндап баштайбыз. Бирок коркобуз, демократиядан коркобуз. Себеби демократиянын өзүбүз коркунучтуу болду. Көчө демократия баалуулугундай түшүнүп, демократия түшүнүгү таптакыр башка экенин биз алигиче тааныбагандан улам мына коркуп атабыз. Бир эле Кытай эмес, Европадан коркот экенбиз. Ыпластыктын баары Европадан келип атат. Арабтан коркот экенбиз. Кыргыздын арапташып баратат. Коркпогон ким калды? Кытайдан коркот экенбиз. Биз тек гана жолуң болгор Кыргыз деп мынтип айта элем. Могу жерде бир дөң турса, дөңдүн тегерегинде кыртыш болбосо, ал былкылдап жер көчкөнү билесиздер да. Кыртышы жок жер көчөт да. Биз ошо кыргыз калкы кыртышы бар бир дөңдөй болушубуз керек да. Ошол кыртышы бар дөңдөй болуш үчүн коңшуларыбыздан, тегерегибизден, четибизден коркпогон, өзүбүздүн бир улуттук аң сезимибизди өстүрсөк, демократия баалуулугун чындап таанысак, биз ошондо кубаттуу мамлекет курабыз, кубаттуу улут катары калыптанабыз. А биз мынтип корккондон баягы таранчадан корккон эгин экпейт дейт эмеспи? Андыктан биз Кытай менен корко берсек, Кытай менен алака мамиле деген бар. Кытай биздин али ачыла элек сандыкта ичиле эле кундуз бар дегендей, Кытайдын кол жазмаларында биздин тарыхыбыз жатат. Керек болсо биздин ошол Москванын архивине караганда, башка өлкөлөрдүн архивине караганда, ошол араб өлкөлөрүндөгү араб кол жазмаларында, Кытай кол жазмаларында тарыхыбызды, маданият өөлөтүбүздү казып алгандын ордуна биз кайра Кытайды бир душман санап, Кытайдан чочулап, онун өзү бул биз эчтеке таппайбыз. Андыктан баардык жалпы биздин угармандарга айтар элем, Кытайдан чочулоонун кереги жок, башкасынан чочулоонун кереги жок. Тек биз улут катары калыптаналы, улут катары өзүбүздү тааныйлы, коңшуларыбызды тааныйлы. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.